Манас эпосы кандай сөздөр менен башталат? Угуп туруңуздар, мен сиздерге китептен окуп берейин. Бабаңардын жомогу баштабасак болобу? Атаңардын жомогу айтпай кетсек болобу? Уламадан уккан сөз, угут өдүп чыккан сөз, карылардан алган сөз, калк ичинде калган сөз. Арбын жомок толгон сөз, ат көтөргүс болгон сөз. Арсыздарга токтолбой, азамат эрге конгон сөз. Бул сөз ат көтөргүс балбан сөз деп атат. Арсыз сетеңдеген, унутуп койгон, бабаларын унуткан, тарыхын унуткан адамдарга токтолбой дейт. Азамат эрге конгон сөз. Эми дагы угуп туруңуздар. Бабабыздан калган кеп, баарын жеңген балбан кеп, баары жоктон улуу кеп, бай чечекей сулуу кеп. Байыркыдан калган кеп, балдар жыйнап алган кеп, уруктап улам өңгөн кеп, урматтап эли көнгөн кеп. Уламадан уккан кеп, улам бирге жуккан кеп, карлар айтып берген кеп, калтырбай бирөөн терген кеп. Канча кылым өтсө да калбай бизге келген кеп. Аламдан ашкан сүрдүү кеп, асманда күндөн нурдуу кеп, айдан ачык турган кеп, айта берсе түгөнбөс, ар артынан тууган кеп. Адам ата абайне, андан бери карата алдан ичен эл өттү, азар түмөн жыл өттү, пилге минген шер өттү. Билеги күчтүү эр өттү, унутулбай эстелип, манас өңдү ким өттү. Ошондон бери карата тоо упурап жер болду, зоо упурап чөл болду, жер жыртылып сай болду, сай кубулуп саз болду. Атабыз манас сыяктуу айтылып келген аз болду дейт. Мына жерде текстке назар салыңыздар, урматтуу туугандар. Андан бери карата дейт, тоо упурап жер болду дейт. Кадимкидей аскар тоолор упурап түз болуп жер болду дейт. Зоо упурап чөл болду дейт. Зоолуу ушундай жерлер урап түшүп упурап ал жер чөлгө айланды дейт да. Жер жыртылып сай болду, сай кубулуп саз болду дегенди айтып атат туугандар. Караңыздарчы, жер өзгөрдү андан бери карата дейт. Бул канча кылым мурдагы кеп экендиги жөнүндө маалымат берип жатат туугандар. Андан ары адырлуу жерлер коо болду дейт. Адырлуу жерлер сай болуп, коо болуп калды дейт. Ак мөңгүлөр бузулду, арстан манас жомогу азырга чейин созулду. Ак мөңгүлөр муздар эрип, анын орду чөл болду. Бирок арстан манас жомогу ушуга чейин келип сөз болду дейт. Буудан манас жомогу бузулбаган эл менен, бурганактуу жел менен, булбулдай таттуу тил менен, буулукпаган үн менен, ажыдаардай сүр менен, аркыраган жел менен, үйөрлөнгөн сел менен, ачкыйкырык чуу менен, асман жарган дуу менен ат жарышып келген сөз. Баш байгени энген сөз. Аскар тоодон ашкан сөз, артынан кууп жете албай, асманда булут шашкан сөз. Ыр деңизин кечкен сөз, ырдан бермет шурусун акындар андан терген сөз, баладан таттуу неткен сөз, баарысын басып кеткен сөз. Белес бороондоп, 5 урукту өткөн сөз. Бул жомоктун ичинде аяры көп, алпы көп дейт. Бул жомоктун ичинде аярлары, сыйкырчылары көп, алпы дейт, дөдөй болгон адамдары көп, айт болгус салты көп, алтыны көп, күмүш көп. Аттанып жоого жүрүш көп, жапа тарткан кордук көп, жанга баткан зордук көп. Шамалдан күлүк аты көп, сайдырып иймей сааты көп дейт. Согуштарда адамдар бири-бирине найза кезеп, сайып, бири-бирин кулата сайып, мына ушундай болгон согуштар көп деген сөз туугандар. Ок өтпөгөн тону көп, опол тоодой чоңу көп, ок тиштешпей анты көп дейт. Илгери бири-бирине ант бергенде жаанын огун тиштеп, мына ушинтип ант берген. Ойку кайкы манты көп дейт. Ойку кайкы манты көп деген куулук шундугу көп душмандардын дейт да. Чырпык кыркмай шарты көп дейт. Чырпык кыркып антташып мына ушундай келишимдер түзүлгөн да. Айтып адам билгисиз жарагынын аты көп дейт. Айтып адам билгисиз курал жарактарынын да аты көп дейт. Акылы көп, үлгү көп, насааты көп, күлкү көп, төлгөчү көп, исчи көп дейт. Төлгөчү, ис кубарлар көп, чечени көп, сынчы көп.
босторгойдой быжырап, боорумдап айткан ырчы көп, аяламга сыйбаган ар түрдүү нечен мүлкү көп. Пендеден арткан узу көп, периден арткан кызы көп дейт. Баягы пендеден ашык уз колон өрчүлөрү көп дагы, периден ашык сулуулар да көп дейт. Куулуп кетмей иши көп, өлбөй жүргөн киши көп, саңоор алтын кушу көп, сайдакы кумдан саны көп, сакталып келген ушу көп. 100 жылда болот жер жаңы, 50 жылда эл жаңы. Улам укса уксам деп, уккан сайын кеп жаңы. Деп муну ушинтип баштала турматтуу туугандар, Манас эпосы. Ал эми арабызда айрымдар Манас деген жомок, андай мындай деген сөздөрдү айтып, өздөрүнүн чала сабаттыгын элге таңуулап, муну ушундай кептерди сүйлөшөт туугандар. Манас эпосы азыр эле башында айтып кеткендей, аталардан калган кеп. Ат көтөргүс балбан кеп, арсыздарга токтолбой, азамат эрге конгон кеп. Тегибизди билели, элибизди, жерибизди кадырлайлы. Мына ушул Кыргыз деген эл, Ала тоо деген жер, ушул Манас аталарыбыздан калган бизге таберик туугандар. Муну эч качан унутпайлы. Бар болуңуздар.